жұрттың кызыкчылыгы баарынан жогору турган, баалуулуктарды бөлүштүрүү принциптери ошо элдин талаптарына уйкаш болуш керек. Ошого бар, сен Москвага барып грузчик болуп иштеп кел. Мындай желкесинен алып, менин чоң мамлекетимде сендей торпокторго тачка сүйрөгөнгө гана уруксат деп мындай жылдырып коет, соодадан чыгарып коет аны. Саламатсыңар ютубтун көрөрмандары. Бүгүн эл деген эмне, коом деген эмне, баарыбыздын болгон маалыматка таянып кандайдыр бир түшүнүгүбүз бар коом тууралуу, туурабы? Бирок бүгүн биз тааным теориясы менен куралданып, демек тереңирээк изилдегенге аракет кылып көрөлү. Демек, жөн эле адамдардын жыйындысы коомбу? Жок, коом эмес. Себеби коом болуш үчүн ошо адамдардын бир жалпылыгы болуш керек. Ал жалпылык мамиленин эсебинен, кандайдыр бир байланышуунун эсебинен ишке ашат. Ал байланышуу баарлашуу аркылуу, эмгек аркылуу, жашоо каражаттарын алмаштыруу аркылуу ишке ашып келет. Мисалы, биздин коомду алалы. Кандай жалпылыктар бар? Бир жашоо мейкиндиги, чек ара, тилибиз бар, желек, ушул коомго таандык экенибизди тастыктаган бир кагаз бар, паспорт деген. Ал кагаз же пластик болушу мүмкүн, бирок анын функциясы өтө зор. Адамзаттын астында биз ал кагазды көрсөтүп, мен бир чоң коомдун өкүлүмүн деген сөз. Жерим бар, желегим бар, биз ушунчалык чоң коомбуз, ошого өзүбүздүн илимпоздорубуз бар, кандай жашоо сүрөбүз деген өз ара келишүүбүз бар, конституция деген, тиричилик ыкмабыз бар, рыночный экономика деген, руханий жана материалдык баалуулуктарды өндүрө алабыз деген сөз. Эми тарыхты карап көрөлү. Мисалы, кайсы бир уруулардын, топтомдордун жалпылыгы көчмөнчүлүк болуп, жашоо каражаттарын өндүрүү ыкмасы бирдей болуп, анын аркасынан дүйнө көз карашы бирдей болуп, жыйынтыкта бир эл болуп калышкан. Ошондой эле башкалардын жалпылыгы отурукташуу, дыйканчылык болуп, ошо жалпылыктардын эсебинен алар дагы бир эл болуп калат. Башкаларынын жалпылыгы бул жерибиз кургакчылык болуп атат, жут башталат, кой биз батышты көздөй жылыш керекпиз деп ушул жалпылыкка кошулган топтомдор уруулар кийинчерээк батыш элинин батыштын түрк тектүү элдерин түзөт. Эми албетте бунун баары өтө үстүртөн мисалдар да. Эми сөздөрдүн этимологиясына карасак, орус тилинде коом общество, уңгусу общее, башкача айтканда адамдардын ортосундагы баарына таандык нерсе. Түрк тилин алсак, топлум, башкача айтканда топтошуунун жыйынтыгы деп койсо болот да. Кыргыз тилинде коом дейбиз, бирок ошону менен бирге журт деген да сөзүбүз бар. Эми коомдун этимологиясын билбейм, мисалы интернетте таба албадым. Мүмкүн уңгусу кошуу, кошмок, кошум, ошондон коом сөзү келип чыкты. Логика туура келет да, бирок бул тилчилердин маселеси да, аны тилчилер айтсын. Манаста кулалы таптап, куш кылдым, курама жыйып, журт кылдым дейт. Эми адам коомсуз боло алабы? Коом адамсыз боло алабы? Албетте жок. Мисалы, Барсбек маалындагы бир мыкты эр азамат машина времени менен бизге келип калды дейлик. Ал биздин коомдун толук кандуу мүчөсү боло алабы? Албетте жок. Мүмкүн анын сөзүн да түшүнбөй калабыз толугу. Ал нормалдуу жашай албай калат биздин заманда. Демек, коом өз бирдигин, өз адамын төрөлгөндөн баштап, ошо коомдун талабына жараша тарбия бергенде гана ал толук кандуу коомдун мүчөсү боло алат. Башкача айтканда, биз баланы окутабыз, маданиятыбызды беребиз, мектепке беребиз, жогорку окуу жай жана башка. Демек, адам коомсуз адам боло албайт. Коом адамдарсыз болушу мүмкүн эмес. Эми кайра коомдун өнүгүүсүн көрөлү. Себеби Манаста айтылган журттун курамасы деген эмне, аны жыйыш деген эмне, буларды түшүнүш үчүн коомдун алгач түрлөрүн карап көрөлү. Адамзат ар дайым коом түзүп жашап келген, биргелешип оокат кылган. Себеби жашоо каражаттарын өндүрүү, ошол эле аңчылык, жырткычтардан коргонуу, кийинки муунду өстүрүү, бунун баары биргелешкен иш аракетти талап кылчу. Ырыс алды ынтымак, башкача айтканда. Эми мисал катары бир коомду алалы. Алар мал багуу менен жамбагат.
А мал бакса жер алмаштырат, көчмөн болот. Ушундай акыбалда алардын баалуулуктары да ошого жараша болгон. Журттун кызыкчылыгы баарынан жогору турган, коомдун кызыкчылыгы жогору турган. Байлык топтоо, жеке кызыкчылык деген али пайда боло элек. Сөзүнө туруу, элдин кызыкчылыгы үчүн курманчылык кылуу баатырдык эле. Намыс деген күчтүү эле, уятка калыш азап эле, журттан чыгып калыш чоң жаза эле. Сөз эси деген түшүнүк бар эле. Элдин ырыскысы ортого чыгарылып турчу. Башкача айтканда, жашоо каражаттарын бөлүштүрүүдө коомдун талабы, принциптери ишке ашчу. Мисалы, каарысы, жашы, аялзаты баарынын өзүнүн орду жана ырыскысы иреттелген болчу. Кыргыздардын устукан бөлүштүргөнүн карасак деле көрүнөт. Уча кимге, кабырга кимге, шыйрак, кулак кимге тартылат. Мисалы, 25 жаштагы күчүнө толуп турган жашына карап, ай биз бул коро малды өзүбүз эле кайтарабыз. Сенин керегиң жок. Буну деген базар экономикасы деп коет. Бүгүн журт жетишпейт, бүгүн акча чечет. Ошого бар сен Москвага барып грузчик болуп иштеп кел дебейт эле да. Себеби ырыскынын ээси журт экенин баары так түшүнүп турчу. Ал жигит малды мүмкүн жакшы кара албаса да, анын да өз өнөрү чыгат, манжалар ичке экен, мүмкүн бул балабыз бизге комузчу болуп берет деп. Ушундай элдин бүтүндүгү сөз түрүндө гана эмес, иш жүзүндө болуп турганда, коом, эл кылымдар бою сакталып келген. Бирок биз түшүнүш керекпиз. Мындай элдин ирети анын жашоо каражаттарын өндүрүү ыкмасы жөнөкөйлүгү менен шартталган. Азыркыдай татаал экономика жок эле да. Бара заман менен ар кандай басуулардын эсебинен, жашоо каражаттарын алмаштыруунун эсебинен, соода деп коебуз. Кыскасы, адамзаттын өнүгүүсүнүн эсебинен эмгектин бөлүнүүсү пайда болуп атат. Бири малды караган бою калды, бири устачылыкка өттү, бири жибек жолунун боюна туруп ашпозчулук кылып, соода менен алек боло баштады. Бири жер иштете баштады. Ушундай эмгектин бөлүнүүсү бул нормалдуу көрүнүш. Анын эсебинен коом өнүгүп, цивилизация пайда болуп атат. Бирок ошону менен бирге адамдардын ошол коом ичиндеги байланышы үзүлүп жатат. Мамилеси өзгөрүп атат. Ошентип бара элдин ичинен ар кандай социалдык, экономикалык айырмачылыктар пайда болуп жатат. Анын аркасынан руханий жана маданий да айырмачылыктар пайда болот. Элдин курамалары пайда болуп жатат. Бул жаман же жакшы эмес, бул нормалдуу коомдун өнүгүү процесстери. Ошентип, ошол курамаларда мен башкамын, тигилерин дагы эле мал багып жүрөт, а мен устачылык менен жан багам, же мен соода менен жан багып келатам, мен жогорумун же пастмын деген катмарлар пайда болуп жатат. Бирок иш жүзүндө, объективдүү реалдуулукта ошол коомдун, элдин өзөгүн түзгөн катмар болгон үчүн ошол уста, ошол соодагер өз ырыскысын жеп келатат. Башкача айтканда, байыркы коомдо бүтүндүк кандай болсо, ал бүтүндүк иш жүзүндө деле ошол бойдон кала берет. Бирок субъективдүү көз карашта ошол майда катмарлар өзүн багып келатат деген жалган түшүнүк калыптана берет. Объективдүү реалдуулукта коом ичинде, эл ичинде өндүрүлгөн материалдык жана руханий баалуулуктардын ээси эл. Себеби эл болгон үчүн ошол баалуулуктар пайда болуп жатат. Ошон үчүн баалуулуктарды бөлүштүрүү принциптери ошо элдин талаптарына уйкаш болуш керек. Ошондо эл өзүнүн бүтүндүгүнө жана эгемендүүлүгүнө шарт түзүлөт. Эми ушул айтылган сөздөргө таянып, бүгүнкү коомубузга карап көрөлү. Мисалы, бул жакта бир аскер кызматчысы, бир прапорщик дейли. Маянасы аз, чеккен тамекиси сасык, тепкен унасы калдырак. Бул тарапта бажы кызматкери. Тапкан акчасы жакшы, жүргөн турганы өтө мыкты, баары сыйлайт аны.
Эми биз тааным теориясын билбегендиктен ошо бажы кызматкерин карап охо дейбиз. Это аябай достойный байке дейбиз. Многого добился дейбиз. Ал эми военныйды карап эптеген бирөө деп коебуз. Бирок иш жүзүндө ошо военный байкебизге окшогондор болбосо, ошо аз зарплатасына карабастан жаш балдарга аскер болуу, коргоочу болуу, бул деген сыймык, биз өзгөчө адамбыз деп мындай жаштарга тарбия берип турган ошондой адамдар жок болсо, анда коом жок болот, мамлекет жок болот. Демек чек ара жок болот, демек бажы жок болот. Башкача айтканда, ошо бажы кызматкери ошо аскердин эсебинен, ошо элдин эсебинен бажы болду. Эл турган үчүн чек ара турат, чек ара турган үчүн бажы турат. Же башка мисал. Бир тарапта биздин бир соодагер бала отурат. Бир тарапта баштапкы класстардын мугалими. Экөө тең 25 жаштагы жаш жигиттер. Эми соодагерибиз өзүн жогору сезет мугалимден. Себеби мугалимдин зарплатасын ал керек болсо 2 күндө таап коет. Эми иш жүзүндө ошо мугалимдин эмгегинин эсебинен руханий баалуулуктар түптөлөт. Коом кийинки муунду өстүрөт. Коом калыптанат. Мугалим болгон үчүн коом ыдырабай турат. Коом турган үчүн соодагердин иши жүрүп турат. Антпесе коом ыдырап кетсе, башка бир чоң мамлекет келет да, биздин крутой соодагерибизди мындай желкесинен алып, менин чоң мамлекетимде сендей торпокторго тачка сүйрөгөнгө гана уруксат деп мындай жылдырып коет, соодадан чыгарып коет аны. Башкача айтканда, адамдардын мамилелеринде коомдун кызыкчылыгы жеке кызыкчылыктан жогору туруш керек. Ар бир адамдын өнүгүүсү коомдун өнүгүүсү аркылуу ишке ашыш керек. Коомдун татаалданып кеткен мамилелеринде элдин бүтүндүгүн сактоо, элдин кызыкчылыгын сактоо илимсиз мүмкүн эмес. Себеби бүгүн капиталисттик заман. Капиталисттик өндүрүү бул жеке менчик, бул киреше, прибыль. Баарыбыз акчанын аркасына түшкөнбүз. Акча эмне десе ошону кылабыз. Элдин кызыкчылыгын сат десе сатабыз. Сүйлөсөк, биз аруу элбиз, кыргызым үчүн жан берем деп сүйлөй беребиз. Бирок реалдуулук акчанын момундай такаса сатабыз. Ушундай акчанын үстөмдүгү ойноп турган заманда коомдун кызыкчылыгын сактап калуу илимсиз мүмкүн эмес. Себеби биз билебиз да, биздин туюу сезимдер аркылуу таануубуз чектелүү. Эмпирикалык таануу да бөксө. Бир гана илимий теориялык таануу иштин жүзүн ачып бере алат. Мисалы, 90-жылдары биздин эл башчыбыз монтип туруп бизди ВТОго кирди. Россия кире албай жатса, биз кирдик деп сүйүндүк. Охо деп. Сон болду. Баардык нерсе бар, базарда арзан. Каалаган нерсебиз бар. Lexus, BMW, Dolce Gabbana. Бирок иш жүзүндө өз өндүрүшүбүздү талкаладык, айыл чарбабызды талкаладык. Жыйынтыкта экономикалык көз карандыкка келдик. Эми жаштарыбыз Россияда жүрүшөт, иш издеп. Ошол себептен. Бүгүн кыргызым сен үчүн өлүп берем, анан жүрөгүм кыргыз деп согот, анан башка дегенде сөздөрүбүз чын болсо, анда биз илимди таанууга мажбурбуз. Коомдун кызыкчылыгы менен жеке кызыкчылык качан уйкаш, качан карама каршы, баалуулуктарды өндүрүү деген эмне, аларды бөлүштүрүү деген эмне, коом деген эмне, өнүгүү жана анын шарттары деген эмне. Бунун баарына илимий ачыктоо бериш керекпиз. Биз өзүбүз батыш же дагы бирөөнүн илимпоздору эмес. Себеби эл тагдырын хандар, вазирлер эмес, эл тагдырын эл өзү чечет. Канчалык өзүбүздөн нак илимди тааныган прогрессивдүү жаштар көп болсо, ошончолук коомду сактап калууга, коомду өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк көп болот.